Эркектерди тажаткан, көңүлүн калтырган 4 аял бар. Алардын биринчиси өтө чектен чыгып жаа бербеген аял. Алар көрүнгөн менен сүйлөшө берет. Күйөөсүнүн көзүнчө да сүйлөшө берет. Керек болсо анын маңдайында отуруп алып сүйлөшөт. Ал эмне дегенде билип койгула. Ар бир эркек өзүнүн аялы көрүнгөн менен эле мынтип сүйлөшө бергенин жактырбайт. Абайлагыла. Бул биринчи аял. Эркектин көңүлүн калтырган биринчи аял көрүнгөн менен сүйлөшө берген аял. Экинчиси, ушундай бир аялдар бар. Менин подружкаларым бар эле. Менин эски классташтарым бар эле. Менин группалаштарым бар эле. Менин тиги группаларым бар эле. Тиги керилгечке башка бирөөлөр менен болгон чайы, аны менен болгон жолугушуусу, анан тигиге бир 1000 сом бере турчу, анага 2000 сом бере калчу, анан буга анын бир жолугушуусу бүтпөйт. Керилгечке жайгышы болуп эле өзү бир 60ка келип калса деле ал классташ деп жүрөт. Айнан ким сага классташ? Ким классташ? Мектепте болчу, бүттү. Макул, мектептен кийин дагы 5 жыл, 10 жыл болду. 60ка келип калдың, сага эмне? Макул, бир жылда бир саламдашып кой, амандашып кой. Жетет ошол. Керилгечке эле мең чукуп эле күйөөңдүн тажата берсең, ал экинчи аялдардын сортуна кирет. Үчүнчү аял керилгечке кажыйт. Окат, Кудайга шүгүр, жетиштүү, тиричилиги курдунда, ошондо деле, карачы муну, сен ушундай кылбадың. Карачы тигини, сен ушундай кылса эле кылсаң болмок эле. Карачы муну ушул жагы болбой атат. Кечке эле кажый берет. Күйөө бир жолу угат, 2 жолу угат, 3 жолу, 10 жолуга жеткен мезгилде кимдин сабыры темирден? Айткылачы. Жок, кандай болбош керек. Бул аялдардын 3-чү сорту. 4-чү аял бул өтө ысырапкор аял. Эч бир тойбойт. Кийим десе, кабат кийим турса деле, дагы эле ошол жетпей атат. Шубабы кабат турса деле, дагы эле шуба. Эмнеге акчаны иштетип аткандыгын, эмнеге каражатты жумшап аткандыгын такыр ойлонбойт. Эң эле башкысы, анын байкуш тиги эркек бар, аны таап кел деш керек, ошол таап келиш керек. Жок. Анчалык ырайымсыздыкка барбагыла, себеби дегенде эркектин көңүлүнө тийип аласыңар. Эркектин көңүлү калган болсо, бул өтө коркунучтуу. Көпчүлүк эркектер таарынбайт. Алар жөн эле бир маселени чечип коет, кесип коет, маселе кесилип калат.